Salam dostlar, biz bugün sizler menen test çıkarabız. Ortaga daярданабыз. Анда ортада колонкалардан сырткары кадимки биздин иштеп жүргөндөгүдөй тесттер дагы келиши мүмкүн. Менин сумкамда бир ушундай тесттин примери бар экен. Анда ушул тесттерди иштейлик. Бул деген бурчтар деген темадагы тест экен. Анда иштей турган болсок, биздин сурообуз жөп-жөнөкөй эле суроо экен. Y канчага барабар экен? Бул жерде суроо берилген. Жимеде берилген. Өзүңүздөр да көрүп турган. Бул жерде вертикалдык эки бурч берилген экен. Вертикалдык эки бурчтун карама каршы жаткан бул көк түстөгү бурчтар бири-бирине барабар жана розовый, розовыйдын кыргызчасы. Розовый түстөгү бурчтар дагы бири-бирине барабар болот. Ал эми окшош эмес түстөгү, мисалы үчүн бир көк жана бир розовый түстөгү бурчтардын суммасы бизде 180 градуска барабар. Эми карай турган болсок, бул жерде бир көк жана бир розовый болуп турат. Булардын мааниси 3x жана 9x экен. Демек 3x плюс 9x барабар 180 градус. Эми x'ти табуу үчүн биз буларды кошуп алсак болот. 12x барабар 180 градус. Эми x'ти табуу үчүн бул 180'ди бул 12ге бөлүп коебуз. 180 1 5 15 ошондо x барабар 15 градус болуп калды. А бирок бизге x канча деген суроо эмес, y канчага барабар деген суроо берилген. Ошондуктан y деген саныбыз бизде 3x'ке барабар экен. Башкача айтканда 3 көбөйтүү x. 3 көбөйтүү x'тин мааниси бизде 15. 3 көбөйтүү 15ке барабар экен. 3тү 15ке көбөйтсөк 45. Демек y деген бизде 45 градуска барабар экен. Ушундай суроо берилгенде ушинтип иштеп чыгарасыздар. Андан кийин туура вариантты таап туруп белгилеп коесуздар тестте. Эми кийинки сурообуз x сызыгы менен y сызыгы перпендикулярдуу болсо a плюс c маанисин тапкыла деген суроо экен. Анда азыркы эле мисалдагыдай, мисалы үчүн бул бурчтарды карабайлы, могул бурчтарды карай турган болсоңуздар, булар вертикалдуу бурчтар экендиги көрүнүп турат, көрүнүп турабы? Демек, азыркы мисалдагыдай эле бул эки бурч бири-бирине барабар болот экен. Калган бурчтарды биз билбейбиз, барабарбы жокпу, бирок бул эки бурч точно бири-бирине барабар болот экен. Анда b саны бизде 40 градуска барабар экен. Перпендикулярдуу деген сөзүбүз x менен y-тин ортосунда 90 градуска барабар деген сөз. Демек, x бизде бул. Азыр. Белгилеп көргөзө алайын, мынакей. X түз сызыгы бизде могул түз сызык, ал эми y түз сызыгы бизде бул түз сызык. Демек, могул алардын арасындагы могул жер дагы боелгон жерибиз бизде 90 градуска барабар экен. Аны биз перпендикулярдуу деген сөзүн чыгарып алдык. Андан биз бул жерден b-нын 40ка барабар экендигин таап алдык. Демек, бул жер 40. Ал эми 40 плюс 20 плюс c деген саныбыз бизде 90га барабар экен. Бул жерден c-ны табуу үчүн 90дон 40-ты алабыз.
Андан 20-ны алып коебуз. 90-дан 40-ты алсак 50, 50-дөн 20-ны ала турган болсок 30. Демек, С деген саныбыз бизде 30 градуска барабар экен. Аны таптык. Эми ушул бул кандай көргөзсөм? Так. Бул жактарды карабай, бул бурчтарды гана карайлы. Мол бурчту. Анан мол бурчту. Булар дагы бири-бирине вертикалдык бурчтар экен. Ал эми булардын дагы карама-каршы жаткан розовый менен белгиленген бурчтары бири-бирине барабар. Анда A'быз бизде С плюс 20 экен. С деген бизде 30 болчу, 30 плюс 20 экен. Анда A'быз бизде 50-гө барабар экен. Биз мынакей АБС сандарынын маанисин таптык. Эми бизде А плюс S'нын маанисин тапкыла деген экен. Демек, 50 плюс 30-дун мааниси канчага барабар деген суроо экен. 50-ге 30-ду кошо турган болсок 80. Анда биз 80 градуска алып калдык мейли. 80 деген маанини белгилейбиз. 80 деген суроо жоопта белгилейбиз. Тестте. Ал эми кийинки суроо бизде параллель түз сызыктарга байланыштуу экен. Эгерде Б сызыгы менен А сызыгы А болуш керек. Б сызыгы менен А сызыгы параллель болсо, анда X плюс Y-ти тапкыла деген суроо экен. Анда таба турган болсок, азыркы эмедегидей эле булар вертикалдык бурчтар. Ал эми параллель түз сызыктарда карама-каршы жаткан бурчтар бири-бирине барабар болот. Демек, бул дагы көк экен, анын каршысындагы бурч дагы көк. Ал эми бул бурчтар биздин розовый бурчтарыбыз. Демек, бизде X көк экен, ал эми Y розовый экен. Биз сабактын башында айткандагыдай эле эки башка түстөгү бурчтардын суммасы бизде 180 градуска барабар. Бул жөн гана эреже. Ушул эрежени эстеп, эч кандай мисал чыгарбайбыз, жөн гана 180ге барабар деп 180ди белгилеп коебуз. Мынакей достор, тестте ушундай суроолор келип калышы мүмкүн. Ошондуктан эрежелерди дагы туура билиш керек жана аларды колдонгонду дагы жакшы билишибиз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.